Ошондой эле кыйын экенсен келиптик могу жерге. Мен эркекмин деп келип туруп айтып бергилечи. Бирөө да келбейт. Мына замдар чыкпай, маалымат бербей баары жашынып атат. Бул дүйнөнүн бейгенчилик пастыгы, адам арбын чыгаандардын аздыгы. Андай болсо акмактарга кор кылбай аял керек акылыбат жакшы. Өткөндө билесиздер, биз чогулуш өткөрүп, ошол жерден талап койдук элек. Жума күнүнө чейин Саламаттык сактоо министрлигинде ишти саботаж кылган 3 жетекчи жумуштан алынсын деген талапты айттык элек. Талабыбыз толук кандуу болбосо да бир четинен аткарып баштаган окшойт. Анткени бизге жеткен маалыматка ылайык министрлер кабинети азыркы учурда ушул 3 орун басар министрдин орун басарынын үстүнөн кызматтык иликтөө жүргүзүп жатыптыр. Жанагы алардын биз коомчулук айтып аткан мыйзам бузулган иш аракеттери боюнча ошол эле орун басарлардын жанагы министр белгилеп өткөн саботаж иш аракеттери боюнча кызматтык иликтөө жүргүзүлүп атыптыр. Менимче бул жыйынтыгын келип бул 3 орун басар жумуштан алынат деген ишеничте турабыз. Ошондой эле эсиңиздерде болсо, мына могу биз деген талап коюп баштаганда көптөгөн социалдык тармактарда, көптөгөн анан жибиндүү булактардан жарыя кылып жатышты. Ушул мурунку жумуштан алынган башкы врачтар, башкы дарыгерлер, көптөгөн жабылып калган жеке клиникалар, ошондой эле лицензиялык талаптарга жооп бербеген аптекалар жабылып атат. Ошолордун бардыгынын башы биригип, каршылык көрсөтөт деген маалыматтар келип атат да. Эгерде жакын арада ушундай бир масштабдуу митинг кыла турган болсо, анда биз нак ошол медициналык мафиянын баш көтөргөнүн билсек болот да. Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү тынчтык акциясынын катышуучулары. Менин аты жөнүм Байгазиев Нурсултан, Каракол шаарынан бери келип отурам. Бүгүнкү күндө Алымкадыр Бешеналиев мырзанын ушу реформалык кадамдарын көрүп атабыз. Жакшы иштерди жасап атат. Кудай буюрса, мындан дагы жакшы иштерди жасайт деген ниет менен ушу Алымкадыр Бешеналиевди колдоп отурабыз. Мен ойлойм, ушу социалдык тармактарда көп эле жарандардын пикирлерин уга турган болсок, көбү колдоп атат бул кишини. Ал эми бул кишиге каршы чыгып аткандар жанакы бир топ мафия, бир уч мафия эле болуп атат. Анткени алардын мурун кийин кылып жүргөн иштеринин бардыгына бөгөт коюлуп, азыркы күндө баягы жеке өзүнүн кызыкчылыктары токтоп, бир гана мамлекеттин жана карапайым элдин кызыкчылыгы корголуп аткандыгына байланыштуу ушу бир уч топ бул министр мырзага каршы чыгып атат. Ошол себептен мен ушул Алымкадыр мырзаны колдоп, аягына чейин туруп берем деп өзүм сөз берип, ушул кишинин реформалык кадамдарга барышына өзүмдүн колумдан келген жардамымды берейин деп атам. Ал эми могул замдарын айта турган болсок, эми иштеп аткан адамга бут тосуштун кереги жок. Азыр ар кандай бир социалдык тармактарда ар кандай каралоолорду жүргүзүп атат, үй бүлөсүнө тийишип атат, мисалы төшөгүнө чейин аңдып атат. Ошолордун баарын токтотсоңор, бул жакшы нерсе эмес. Өзүнө тийишкиле, кылган ишине тийишкиле, эми бирок төшөгүн аңдыган бул эң эле туура эмес нерсе болот. Рахмат. Рахмат, арбаңыздар. Мына ошол пикиримди айтыш үчүн азыр бир аз убакытта эле угуп келүүгө мажбур болдум. Кыргызда бир кеп бар. Жерден жарака кетсе, акындын жүрөгү аркылуу өтөт дейт кыргыздар. Анысы кандай? Ошо акын катары бир нерсени айткым келет. Аксакалдардын атылык дейт. Сакалы менен чачылык, санжырап аткан башылык, илгертен эле карыга айкөлдөр келген башырык деп. Мынакей Мамакеев аксакалыбыз, кыргыз элинин баатыры, профессор, доктор. Ушул кишинин берген интервьюсун баарыңыздар эле баягы кулак түрүп уксаңыздар керек. Ошол киши айтып атат да, мына ошо Бешеналиев тууралуу. Ушунчалык сыймыктанып атам. Мен өзүмдүн окуучум эле. Ошо карама каршы жүргөндөр дагы баардыгы менин окуучум.
туура жакшы реформаны баштап атат. Ушул баланы сактап алгыла деп атат. Сактап, коруп, ушул ишинин аягына чейин чыксын деп. Анан эми ошол Мамакеевден жанакы карама каршы чыгып аткандардын акылы жогору болбосо керек деп ойлойм. Мен муну Кыргызстандын бир атуулу катары эле айтып атам да. Жалил Садыков деген драматург кыргыз эл акынын жазган ыры бар да. Бул негизи адам баласы экиле категорияга бөлүнөт. Жакшы менен жаманга. Ошол акын жазып кеткен, мына көз өтүп кетсе дагы, акындын өзү өтсө дагы сөзү өчпөйт дейт. Арам киши, жаман киши бир өлөт. Атат албай ошол бойдон түгөнөт. Анткендиги эсте калар иши жок, бул дүйнөгө жашаганын күбөлөп. Ошол өңдү жакшы деле бир өлөт, бирок анын жакшы ишини күбө көп. Сөз сүйлөнсө жашай берет ысымы, анын сөөгүн өрттөп салган күндө өбөлөп. Бул дүйнөнүн бир кемчили өксүгү, шумкарлар аз, кулаалынын көптүгү. Салпылдаган кулаалыдан не пайда, шумкарларды керек окшойт өстүрүү. Бул дүйнөнүн бир кемчили пастыгы, адам арбын, чыгаандардын аздыгы. Андай болсо акмактарга кор кылбай аёом керек, акылы бар жакшы дейт. Мына карагылачы. Ансыгандай ушу бир жакшыбызды бүгүнкү күнү колдой албасак, жалпы кыргыз эл үчүн бул уят нерсе да. Бир карым майды бир кумалак чиритет дейт. Ансыгандай азыр мынакей интернетте дагы бардык жерде эмне болуп атканын мен кайталап айтпай эле коеюн. Мына бул жигит айтып отурат да. Анан ушундай калк экенбиз. Жашоо бул ак менен каранын, жакшы менен жамандын күрөшү башынан элечи. Анан Бейшеналиевдин кылып аткан ишин көрүп атабыз. Мен аны коргогон, колдогон киши болбогон күндө дагы элдин баары колдоп атат да. Алыпкадыр байкедей ушундай адамдар келсе, дана ушу 30 жыл мурун ушу киши келиш керек болчу да. 30 жыл мурун келгенде бүгүн ушундай бале болмок эмес да. Азыр баарыбыз тең мындай нормаль немелерде жүрмөкпүз. Азыр болсо эми ошол 3 замминистрге токтолуп кетейин. Эркек болсоңор, мына мен бияктан угуп атат, эркек болсоңор, муну өлүп алсаңар эле болот да. Бул эркектик жайыңарга жатпайт. Силер эркек эмессиңер. Ошол төшөккө чейин аңдыган силер эркек эмессиңер. Ошондой эле кыйын экенсиңер, келип туруп могу жерге мен эркекмин деп келип туруп айтып бергилечи. Бирөө да келбейт. Потому что булар коркот. Эмнеге коркот? Анткенден тет жерде мурдагы замминистр карагыла, пандемия маалында 460 миллион доллар желген. Мен ошол 460 миллион боюнча Мухаммед Калай Абылгазиевке бүт причастный лицолорго менден генеральный прокуратурага заявление жазгам. Иш козгогула деп. Ошонун арасында ошол жакта отурган бир замминистр бар. Ошол да бар болчу. Ошол 460 миллион долларга деген жооп бериш керек болчу. А ошону Алымкадыр Бейшеналиев баштапты. Ошону баштап иликтеп, ошол акчалар бийликтеп атканда булардын арты сразу жым-жым болду да. Мына ошонун азабынан мына момда бок төкмөй болду. Кыргызча айтканда, мындай эле жалпак тил менен айтайын, булар деген мындайча айтканда бок эле төгүп атат да. А бул колунан келбегендик. Ошону мен кечирип коюңуздар, кичине биягынан да айтып кеттим. Рахмат. Эми Кудайым буйрса колдоп туралы бул кишини. Азыр ушулчу бул Алымкадыр Бейшеналиевдик окус жумуштан ала турган болсо, бөркүңөрдө эле көрүп калып. Аппимер биз ишенебиз. Могу болуп аткан реформа ошо күнү токтойт. Ошо күнү токтойт. Жабылат дегендер жабылбайт. Баягы эле гүлдөп иштегендери иштей беришет. Бул эми өз ишине жалаң өзүнө кылган жок, жалаң элге деп атат. Эми жана алтын балалыкты ошону эми ошого жардам бергендерди анда мындай болсо ошондой эле коррупция деп койбойш демек кейбирлер. Мына врачтар кез-кезде акча чогултуп, ошолдоги балдар тамак үстүндө этинен бери картошка, матошкаларды жеткирип берип атабыз биз. Чындыгын айталы. Чындыгында ал өкмөттөн эчтеке калган жок ошолдо. Ошо өзү иштеп атат байкуштар талашып. Аны ушундай чыккан адамдарды иштетпей койсок, бул Кудайга жакпай турган нерсе деп ойлойм да. Ошондуктан элдин поддержкасы керек.
элдин поддержкасы керек. Аликтин дальше иштегенине. Врачтар деле основном. Мен көп жер менен сүйлөштүм. Баары эле жакшынакай болуп атабыз да. Жакшы болуп калдык. Кадимкидей эле оңолуп баратабыз да. Аны муну артка тартсак билбейм мен кандай өзгөрүү болот. Башка өзгөрүү деле болбой калат эгер бул кетсе. Отургандар келет кайра ордуна. Мынан жашырган эмне? Бул эквиваленцияга долларын жок болсо кирбей калганда. Мына биз сотрудниктер туугандарыбызды алып барсак деле ушул баягы долларын төлөчүбүз. Доллар төлөчүбүз. Эми андайлар Кудай сактасын мына ошол иштеген коллективдер деле ыраазы болуп атышат кээ бирөөлөрдүкү. Жакшы болуп калды, бизге эркиндик болуп калды. Врачтарда да эркиндиктер жок болуп баратышат. Ошондуктан ушунду колдоп атканыңыздарга рахмат. Биз да колдойбуз. Кандай болсо да колдойбуз. Рахмат. Эми могу баштаган иш аракеттер аягына чыгыш үчүн буюрса туруп беребиз. Мындай, биздин негизги максат ушул саботаж кылган 3 орун базар жумуштан алынсын дедикпи? Эми өкмөт кызматтык иликтөөсүн жүргүзсүн да жыйынтыгы менен ачык элге тааныштырсын. Ошол менен буюрса баштаган иш аракеттер аягына чыгарылсын. Эми урматтуу чогулгандар, негизги максатыбыз ушул. Биз чогулуп өзүбүздүн позициябызды айттык. Эми мыйзам сыйлаган адамдар катары өкмөттүк комиссиянын жыйынтыгы чыккычакты күтөлү. Андан кийин эгер дагы чогулуп талап кылабыз десек, дагы социалдык тармактар аркылуу кабар беребиз. Чогулуп реформалар бир гана министрлик саламаттык сактоо министрлигинде эмес, жалпы Кыргызстан боюнча кандай гана реформа болбосун колдоп алышыбыз керек элебиз. Келип бергениңиздерге рахмат. Анда эмесе ушу менен жыйынтыктайлы.